Саламатсыңарбы балдар. Аралыктан окутуу учурунда силер менен кайрадан эле Кадамжай районуна караштуу номер 9 Абдыкадыр Орозбеков атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Атабекова Бактыгүл Яхияевна 10 класстар үчүн кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын темасы Медин Алыбаев лирикалары, сүйгөнүмдүн сүрөтүнө кыз жана гүл ырылары. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Медин Алыбаевдин кыска өмүрүндө элине кызмат кылган өмүр таржымалы жөнүндө түшүнүк алуу менен бирге акындын жүрөктөн түнүк тапкан лирикаларынын текке кеспес асыл эмгек жасаган ыр саптарынан таасир алып, мекенди коргоого, табиятты сүйүүгө, махабаттын бийиктигин баалай билүүгө, теориядан алганын турмушта туура багытта тарбияланасыңар. Медин Алыбаев. Медин Алыбаев 1917 Жумгал районунун Чайек айылында туулган. Акындын азан чакырып коюлган аты Аса Медин болгон. Ал Карабаткак башталгыч классын аяктаган соң 1931 педтехникумга кирет. Бул техникум анын акын инсан катары калыптанышына зор таасир эткен. Чыгармачылыгынын башталышы да ушул убакытка туура келет. Анткени маданият биздин дос, эмгек талаасы, Курч калемдер аттуу ырларын аягында 1934 деп кол койгон. Демек бул чыгармалар акындын 16-17 жашынан эле ыр жазууга киришкендигинен кабар берет. Акын машакаттуу өмүр жолунан ар күнүн эл журтуна арнап жүрөктөн түнүк тапкан унутулгус лирикалары, күлкү менен шыкакка толгон комедиялары, калемпир кошкон ачууда, курчта сатиралары, лирикалуу прозалары, көрүүчүлөрдүн көңүлүнөн кетпес драмалары менен асыл эмгек жасап, кыргыз профессионал жазма адабиятына салым кошту. 1936-38 жылдарга чейин Ленинчил жаш гезитинде иштеген. 1937 жылы Жаштык деген биринчи ырлар жыйнагы чыгат. Сатирик катары Ак чүч, Эки бүркүт, бир канча ырлар жыйнагынын автору. Согуш темасында Түнкү сакчы, Ант жана башка көптөгөн патриоттуулукка үндөгөн мекен ырларын жаратты. Таланттуу акын, сатирик, драматург жана прозаик Медин Алыбаев жарык дүйнөдө 42 жыл гана өмүр сүрүп, 1954 жылы дүйнөдөн көз жумган. Медин Алыбаев кыз жана гүл. Кызды көрдүм, кыпкызыл гүл кармаган, өзү жалгыз, жигити жок жандаган. Гүлү да гүл, өзү да гүл буруксуйт, биле албадым гүлүн кимге арнаган. Жыттап коет эки жагын карманат, жапжай басат аллеяны аралап. Карындаштын колундагы кызыл гүл кимге буйруп болсо керек аманат. Кыз алдынан чыга келген бир жигит токтой калды кызыкканын билдирип. Гүл жыттачы, деди жигит шарайтты, кыйын иш го жаш кездеги жиндилик. Койгун жигит, колтуктаба жанашпа, койгун жигит, колдон гүлдү талашпа. Орой мүнөз одоно өскөн окшойсуз, оозуң барбайт, сени тең туш санашка. Да бир жигит жолдон чыкты күлүмдөп, өзү соонун өңү соонун бул ким деп. Шарайта албай көзүн тикти гүлүнө, уяң жигит сүйгөндүгүн билдирмек. Кыйгач басты, кыз көңүлүн салбады, мурдун чүйрүп муну теңге албады. Бирөө орой, бирөө жеткен уяң деп, оолак басты, оңдоп гүлүн кармады. Кеч киргенде бирөө чыкты жолунан, бир оп гүлдү сураган жок колунан. Айла кетип кыз өзү гүл сунганда, албайм деди,
гүлүңе чак соолуган. Медина Алыбаевдин «Сүйгөнүмдүн сүрөтүнө» ырына кулак төшөйбүз. Кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай, же күлүп кой, же кирпигиң ирмечи, куса болдум сагынганым тарабай, үн жок, сөз жок томсоросуң турасың, ыйлап улутунган баладай. Бул ыр саптарында акын таза махабат дегендин кандайча боло тургандыгынын ыр саптарын сүрөттөө менен бирге сүйүүнү терең баалаган каармандын психологиялык абалын, куса болуп отурган жеринин көрсөтөт. Өзүңөр байкагандай эле, жогоруда кыз жана гүл, сүйгөнүмдүн сүрөтүнө ырларынын маанисин акын кандайча берди. Бул ыр саптарында сүйүүнүн машакатын тарткан каарманды байкап турабыз. Акындын сезимдеринин тазалыгына, ырдын маанилеринин тереңдиги окурмандардын жүрөгүнөн түнөк таап, сабырдуулук менен бийик ой кыялдарга жетүү керектиги камтылат. Автор ырларында махабаттын өлчөмсүз бийиктигин баалай билүүгө чакырган. Бул сабактан мен ойлоймун, силер түшүнүк алдыңар деп. Демек, бул сабак боюнча төмөнкүдөй суроолорду берип өтөм силерге. Медина Алыбаевдин өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө сапырда кандай маани жатат? Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын, ар күнүңдү эл журтуңа арнагын, текке кетпес асыл эмгек жасасаң, ошол болот өлбөс болуп калганың. Бул ыр саптарынын мааниси жөнүндө суралып жатат бул суроодо. Экинчи суроодо, Медина Алыбаевдин сүйүү лирикаларынын башкы каарманы ким? Үчүнчү суроо, акындын ырларындагы мазмун кандай мааниде жатат? Демек, бардык ырларынын мазмуну, бүгүнкү өтүлгөн ырларынын мазмуну жөнүндө силер менен Zoom аркылуу байланышып, ой пикириңерди талкуулайбыз.